Сиз сатып алып жаткан кыймылсыз мүлктүн мыйзамдуулугуна күмөн санап жатасызбы? Анын мыйзамдуулугу тууралуу толук жана так маалыматты кайдан ала алабыз? Акыркы учурда жарандарыбыз кыймылсыз мүлк жана баатирлерди сатып алууда анын мыйзамдуулугуна көңүл бурбастан келишим түзүп сатып алышып, жыйынтыгында тиешелүү документтери жок мыйзамсыз курулуштарга алданган фактылар көп болгону ачыкталууда. Алдануу фактыларын жокко чыгаруу жана жарандарды колдоо максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаевдин демилгеси менен Мамкурулуш агенттигине караштуу мамлекеттик экспертиза департаментинде санариптик трансформациялоо, маалыматтык камсыздоо жана коштоо бөлүмү жаңы түзүлүп, ишмердүүлүгүн баштады. Жаңы салынып жаткан үйлөрдөн баатир алууну пландап жаткан ар бир жаран жогоруда айтылган мамкурулуштун түзүмүнө кайрылып, анын мыйзамдуулугу тууралуу так жана туура маалымат ала алат. Ал үчүн Бишкек шаары Манас проспектиси 28 дарегине кайрылып, мамкурулуштун бирдиктүү терезесине арыз жазууңуз керек. Ал эми санариптик трансформациялоо, маалыматтык камсыздоо жана коштоо бөлүмүнүн адистери 14 күн аралыгында сизге так жана толук маалыматты беришет. Так маалыматты мамкурулуштан алып, мыйзамдуу курулган үйлөрдөн баатир алыңыз.